Assalamu alaikum. Bagbanдар, assalamu alaikum. Жамат, қандайсыздар? Саламатсыздарбы, туғандар? Мына өзіңіздер білесіздер, мына Қырғызстанға дағы жол коронавирус жетіп келді. Бұны Қырғызстанға келбейді деген сөз бұл утопия эле да. Себебі бардық ошол адам бар эле жерге ушул жетип барып атат бул оору. Ошон үчүн туугандар ушул мамлекеттик жетекчилерибиз айтып аткан эрежелерди толук ошону аткарыңыздар. Мына үйдөн чыкпаңыздар, эгерде зарыл жумуш жок болсо. Анан кийин эгерде ушундай мүмкүнчүлүк болсо, мына өзүңөрдүн үйүңөрдө мындай дезинфекция иштерин аткарыңыздар. Мына хлорка менен раствор кылып, мына эти сыяктарды жууп тазалап, анан кийин мына баягындай дайыма кармап иштетчү мына өзүбүздүн мына эшиктин туткаларын дагы арчып тазалап, мындай дезинфекция кылып туруш керек экен. Анан мүмкүн болушунча ушул туугандар балдарды үйдө кармаш керек экен. Мына башка мамлекеттердин тажрыйбасына таянсак, ушул немени ооруну көбүнчө жаш балдар жуктурат экен. Ошол үйгө ошолор алып келет экен да, ойноп бири-бири менен көчөгө чыгып дегендей. Анан будан жаш балдар көп жабыркабайт экен. Мындай билинбей эле өтүп кетет экен да буларгачы. Грипптей эле болуп эле, жеңил грипптей болуп өтүп кетет экен. А эми баягындай иммунитети слабый болуп калган ушу карыяларга, ошолорго мындай катуу тиет экен бул оору. Ошол карыяларыбызды, аксакалдарыбызды мүмкүн болушунча ошо эшик сыртка чыгарбай, үйдө карап багып, анан ошолор менен контакт кылган балдарыбызды да чыгарбашыбыз керек экен да. Гигиенаны күнүгө колду жууп, таптаза кылып туруп, анан мына эшикке чыкканда маска тагынып чыгып, мындай аз убакытка чыгып, тез барып, кайрадан жумушту бүтүрүп, кайра келип калыш керек. Анан тууганда ошо бактарак отургузганды токтотпоңуздар. Бактаракты отургуза бериңиздер. Мына өзүңөр эле отургузасыздар да, силерге бирөө ал жерде үй бүлө жардамчы болот. Ал жерде мисалы үчүн бир маршруткада же бир торговый центрде же бир эмедегидей адам жок ал жерде. Бактаракты отургуза бериңиздер. Мүмкүн болушунча аракет кыла бериңиздер. Эмне кылабыз? Эми келди, пешенебизге жазган ушул экен, тартабыз. Ушул кандай болсо да көрөбүз. Бирок паникага алдырбаңыздар. Анан кийин мына интернетте баягы жайылып аткан маалыматтарды мүмкүн болушунча ушул өзүңөрдүн акылыңарга салып көргүлө. Каякта бир жомоктор келсе, аларды бөлүшпөңүздөр. Эгерде расмий бир кабарлар келип калса, аларды бөлүшүп койсоңуздар болот жакындарыңыздарга. Анан кийин жөн эле бир каяктагы бир мындай удургутма бирдемелер неме кылып анан антты мынтты дегендерди бөлүшпөңүздөр, силерден сураныч. Мүмкүн болушунча мындай туруктуулукту камсыз кылышыбыз керекпиз. И контактты азайтыш керек. Азыр эми өзүңүздөр көрүп атасыздар, азыр адамдан адамга жугат экен да бул. Ошон үчүн азырынча ушул зыяраттарды токтотуп турайлы. Ошол туугандар, аман болуңуздар, бактарактарыңыздар жакшы көктөсүн. Кудайым буйруп насип этсе, ушул быйыл карликовый бак отургузган туугандарыбыз иншалла 2022 жылы биринчи түшүмдөрүн алып калат, Кудай кааласа. Ошон үчүн мен дайым айтып жүргөн карлик жана полукарлик көчөттөрдү отургузуңуздар туугандар. Өзүңөрдү этият кылыңыздар, бир туугандарыңыздар менен аман болуңуздар. Ушул оору бизден Алла субханала таала тез өткөзүп берсин. Дайым сактасын баардыгыбызды, үй бүлөбүз менен тынч болойлу. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Бардыгыңыздарга туугандар.